옳지. 아, 미나. 나 바로 옳지. 전화 안 나세요. 바로 뚫어. 밀어놓고 빠지세요. 전화 일어나세요. 또 방은 менен аябай толкундан атам. Бул гүл сага. Барыңыздарга салам, урматтуу Жұлдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн кыргыз кинолордун катарын дагы бир жырткыч аттуу кино тасма толуктап жаткан учуру. Эгерде бул кино тасмада сиздерге кимдер образ жаратканы жана кандай тартылганы кызык болсо, анда Жұлдыз Тайм YouTube каналы менен бирге болуңуздар. И вот единственный вопрос, наверное, сколько денег потратили? Еще тратить. Мы еще не перестали тратить, поэтому нельзя сказать. Поаплодируем, друзья, пусть будет самый масштабный, дорогой, но... Саламатчылык. Куттуктайбыз. Чоң рахмат. Эмне үчүн жырткыч? Бул как? Мен орысча ошолсом эмне болот деп. Бул аттын вообще эки мындай эки маанисиси бар да. Ошону эң башында чыкканда жырткычты силер бир окуйсуңар, анан кийин айгында чыкканда силер уже башкача окуйсуңар да, ошол эле жырткычты. Ошон үчүн ушундай мындай эки мааниси бар. Кино көргөндөн түшүнөт экенбиз да. Анан режиссерлук кылып тарткан канчанчы кино тасмаңыз? Биринчи. Биринчи кино Дебютный, тасмаңыз. да. Анан режиссерлук кызматты кандай аткардыңыз? Кандай экен? Ой, аябай Кыйынчылык. кыйын экен, чын айтайын, аябай кыйын, даже мынчалык кыйын деп ойлогон эмесмин. Бирок баары сонун болду буюрса, мындай план боюнча максимально жакшы аткардык, команда да жакшы болду. Команда бизде бир эле мен дебют эмесмин, меники звукорежиссерым дебют, операторубуз биринчи жолу именно кинону тартып атат, сценаристтерибиз именно тоже полнометражный да эмеден биринчи жолу эметип. Короче, именно көбүнчө команданын бизде дебютный болду. Ошон үчүн кинодагы өзүнчө мен неге мындай дебютный эме өзүм командамда иштеген балдарды алдым, чтобы именно башкача взгляд менен киргенгечи, чтобы именно башка кинолордон аябай башкача болот. Анан бул кино тасма канча убакыт тартылды? Кайсыл жакта тартылды? Бул тасма ошондо биз февральдан баштап ошо полный тасмабызды 3 айда бүтүрдүк. Ровно 3 ай болду. Бирок ошондо именно съемка жагында это 12 күн, 16 сааттан тартып, тоолордо түнү менен, күнү менен аябай кыйынчылыкты аябай көрдүк. Еще мартта тарттык. Биз да мындай көл жак анчалык суук экенин билген эмесмин. Мартта. Обычно мен июльда, августта барчу турбаймын да. Ашал. Анан бул кино тасмадан биз эмнени түшүнө алабыз? Эмнени түшүндүрөт бул кино тасма? Буну көрүп туруп өзүңөр айтсаңар жакшыраак болот го дейм. Мен азыр айтып койсом, анан уже мен атайын биздин трейлерибизде көбүнчөлөр баракчаларда жазып калышты, мындай түшүнбөй калдык, непонятно деп комментарийлер бар. Бирок биз именно өзүбүздүн тасмабызды максимально спойлери жок, чтобы именно келгенде бүт баарын өзүңөр көргөндөй кылдык да, мындай эчтеке даже маанисин кичине болсо да чыгарабыз. Анан ошол азыркы учурда кайсы жанрдагы кино тасмалар көп деп ойлойсуз? Азыркы учурда бизде комедия көп, конечно. Анан ошол тарыхый кинолор негизи эле аз да. Анан тарыхый кино тартайын деген ойлоруңуз барбы? Режиссерлук кылып? Тарыхый жака кичине жокмун. Мен именно кичине экинчи кинобузду биз азыр мындай экшен жака бурабыз да. Мына көп мындай трюк, эме жактан даже бияктан деле биз трейлерибизде деле мындай бир динамичный кылып тарткан үчүбүз мындай өзүнчө биздин кинобуз
как хронометражы кичине эмерээк да, сжатыйраак да. А так мен 7 жылдан бери именно реклама тартып жүргөн эмен. Бизде ошо рекламада кыска нуска кылыш керек да баарынча. Ошон үчүн кинобузда ушундай кичине кыска нуска болуп калды. Анан эгерде сыр болбосо, бул кино тасманы тартууда канча сумма кетти, канча каражат коротулду? Бул канча кетти айта албайм, потому что дагы эле кетип атат. Азыркы учурунда бир 50дөн ашты го. Бирок дагы азыр именно реклама жагы, неме жактарын биз дагы дальше кетирип атабыз. Чоң рахмат силерге. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Куттуктайбыз дагы бир кино тасмага тартылганыңыз менен, жарык көрүшү менен. Чоң рахмат. Анан бул киного кимдин чакыруусу менен келип калдыңыз? Негизи күйөө бала киносунан кийин Жылдызбек байке айтып калды, ушундай бир проект башталган атат деп образды айтып берди. Аябай жакты образ. Анан макул болдум. Ошондо Жылдызбек байке аркылуу болуп калды да. Анан бул кино тасмадагы сиздин образыңыз кандай? Негизи бул жерде медайымдын ролун жараттым. Эми ал айылдагы мындай медпунктта иштеген ушундай бир медайым. Анан өзүңүздүн образыңыз мындай кыйынчылык туудурган жокпу сиз үчүн? Негизи ар бир эле ролду жаратуудан мурда бир кыйынчылыктар бар болот. Мындай актриса катары өзүң биография роли жазасың. Ошондуктан баягы башынан өзүмө эметип коюп алгам да, режиссер менен сүйлөшүп, кандай характеристикасын алгандан кийин өзүмө бүт пунктик катары жазып алган болчумун. Албетте кыйынчылыктар дагы бар болот, бирок мындай жеңил болду. Анан ушул кыйынчылыктар дагы болду деп калбаңызбы? Мындай эсиңизде калган бир окуя айтып бериңизчи, кызыктуу окуябы? Кызыктуу окуя бир моментти тартып атканда мен жыгылышым керек болчу. Артыман кармашы керек болчу. Ошондо артында кармай турган баланы мындай кармай албай кетиппи, ушу бир мындай равновесие жок болуп кетиппи, чыканак менен катуу урулуп, тишине катуу түшүп калды. Ошол жигиттин кечирип койбек, түшүнчүр болдум. Анан негизи эле ушул кино артында деген аябай кыйынчылыктар болот. Эми сиз буга чейин бир эки кино тасмага тартылып калдыңыз да. Анан ушул мисалы сиздин образыңызга негатив айткандарга кандай жооп бересиз? Негизи мени эң биринчи эле проектим, дебютный ролум Чёрный двордон кийин негизи мени даярдашкан хейтерлер көп болот сенде деген башында эле негедир мени ошо мурун эле даярдап коюшкан да, ошол хейтерлерге даяр бол деп. Мен негедир андайга уже адекватно реагировать этип калгам. Анан акыркы суроом, бул кино тасмадан канча гонорар алдыңыз? Эми бул деген вселенская тайна деп коет муну актерлордун ичинде. Ошон үчүн кечирип койгула. Чоң рахмат, анда ийгилик. Силерге рахмат. Жакшы, кош келипсиз анда биздин айылга. Сизге бир жумуш таап бердим эле. Тапшырыңыз. Өйдө жактагы Турат тааныйсыз да. Биздин Туку? Ооба, тааныйм. Ошогон меткинчикас керек болуп эле. Аны издеш керек да. Издесе чыгат да негизи. Негизи издесе табылат эми. Анда бир карап бербейсизби, мага абдан керек болот эле. Макул, анда сизге издеп таап берейин. Бул кино тасмадан негизи сиз образ жараткансыз? Ооба, кичинекей жеринде бир эпизоддук роль жараткам. Анан бул жака кимдин чакыруусу менен тартылып калдыңыз? Бул жака кандай чакыруу менен? Бул жака ушул кинонун жаратуучуларынын бири Нурсултан деген менин жакын досум бар, режиссер. Ошол сунуштап калды, анан дароо эле макул болуп. Өзү тема кызыктуу болчу, ошон үчүн мага жаккан үчүн анан тартылган. Ооба. Анан сиз өзүңүздүн образыңыз менен бул кино тасмада эмнени түшүндүрүп бере аласыз? Мен эчтекени түшүндүрүп бербейм, болгону жөн гана айылдык эле бир карапайым эле адам. Биз көрүп жүргөн, биз айылдагы бир каарман. Анан акыркы учурда көп эле кино тасмалардан көрүп жатабыз сизди. Негизи ушул кино тасмага тартыларда көбүнчө эмнеге маани бересиз? Сценарийге бересизби же режиссерунабы? Жок, негизи сценарийге маани берген жакшыраак болот. Режиссердон дагы көп нерсе көз каранды болот. Эми ар кандай, ар кайсы бир фактыларга таянып туруп макулдугубузду беребиз. Бирок жакшы эле өзүбүз жүрөккө жаккан кинолорго тартылганга аракет кылабыз. Анан көпчүлүк эле актерлор мисалы азыркы учурда кино тартып калышпадыбы? Сиздин андай ойлоруңуз жокпу? Кино тасма тартайын деген. Жок, эч качан мен режиссер эмесмин, мен болгон актёрмун, актерлук чеберчиликте окугам, болгон ошол. Мен азыр оюм жок. Андай оюңуздар, чоң рахмат анда. Силер алып эле, мен союп турсулайын. Кой, жок алып эле эртең союп турсулайын. Амин, анда жүзү.
осы отырғанбыз. Бирма аттарға қосылды. Ол арада мылтықтарды атмайды ма неге? Ханым мылтық өлтіріп атыста емеспіз. Менің жан келтірген қорқақтар. Сіздер бармасыңдар өзім барып атамас. Аббас! Жап-жаш бұл әлі. Жөн-жөзін өліп кетті қарасың. Бүгін тылмашты үйректерімді баштайын. Қайсы қылмышкер болмаса да қатмақ жазасын беріш керек. Саламатсыз ба? Саламатчылык. Бул жака кимдин чакыруусу менен келип калдыңыз? Адыл инимдин чакырышы менен келдим. Өз кичине дем өрчү окшойт. Ошонун чакырышы менен келдим. Анан бул кино тасмадан кандай эмоция күтүп жатасыз? Кандай түшүнүк берет деп ойлойсуз? Ар ким адам ар ким өзүнүн деңгээлине түшүнүк алат да. Ошого жараша көрөбүз, андан кийин эмоция кийин. Анан негизи эле сиз көпчүлүк кандай кино тасмаларды көрөсүз? Кандай кино тасмаларга басым жасайсыз? Негизи эле баардык эле кино тасмаларын бир сыйра көрүп коебуз. Баягы эгерде кыргызча, казакта, өзбекче чыккан, жоксо мейли орустар чыгарып койгон кино анткени себеп замандан артта калбаш керек. Анткени ар бир адам ар кандай жол менен болот. Ошондой эле мисалы биз деле кандай десем диний адамдар деле азыркы адамдардын бир көйгөйүн чечип берүү үчүн бул нерсени көрбөй кое турган болсок деле эртең мындай бир жооп толук кандуу болбой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баарын көрөбүз. Деңгээл өсүп атат. Анан Кыргызстанда азыркы учурда башка мамлекеттерге салыштырмалуу кинонун бир деңгээли көтөрүлүп жатат деп ойлойсузбу? Эми постсоветтик мамлекеттердин ичинен баягы Орусия, Белоруссиядан кийин мен оюмча кыргыз тасмасы, кыргыз киносу алдыга өскөн баратат. Мен ойлойм казактыкы, мына өзбектикине деңгээл өйдө болуп баратат деп ойлойм. Анткени себеп азыркы мисалы мындан мурун болгон 5 тасмасы мисалса, анткени ал уже 7 мамлекетте тартылган себебинен канча дүңгүрө тийбедиби? Канча тилге которуп кетти. Кудай буйрса бул дагы кинода кудай буйрса ошол жетишкенге жетет деп ойлойм. Кудай буйрса көргөндөн кийин айтайынчы толук калган. Анан негизи эле азыркы учурда актер, актриса, режиссер деген көбөйүп кетпедиби? Анан негизи эле ушул Кыргызстандан кандай кино тасмалар жаралышын күтөсүз өзүңүздүн оюңуз? Жакшы кинолор. Кандай жанрда мисалы? Эми жанр ар кандай, мисалы режиссердун көз карашы дал. Эң негизи ошо биздин кыргыз элибиздин баягы законубузга, менталитетибизге, каады салтыбызга, динибизге каршы келбеген кинолор болуп турган болсо, проблема эмес, ал тарта берсин, кыргыздар көрө берсин, өнө берсин, өсө берсин дегендей. Чоң рахмат анда сизге. Куттуктайбыз жаңы кино тасманын жарык көрүшү менен. Чоң рахмат. Бул кино тасмада кандай образ жаратасыз? Бул кино тасмада ушул жырткыч кино тасмасынын рекламаларында жүргөндө эле түшүнүксүз бир окуяны иликтөө үчүн аракет кылган башкы ролдогу Улукбек деген участковыйдын ролундабыз. Өзүңүздүн образыңызды жаратыш сиз үчүн кыйын болгон жокпу? Жок. Кээ бир учурларда бир аз кыйын болот да. Себеби биздин кыргыз милициясынын кандай профессионалдуу иштейт экенин чагылдырыштагы ошол эле учурда ролдон чыкпай бир аз эмоция бериштагы эми орчулук эмес, бир аз кызыктуураак болду десек болот. Анан ушул башкы образды жараткан бул канчанчы кино тасмаңыз? Биринчи. Ооба. Анан буга чейин кино тасмаларга эпизодко болсо дагы тартылып жүргөнсүз да, э? Ооба, буга чейин өзүңөр билгендей Каразбой кино тасмасына катышканбыз. Ага чейин Түркия мамлекетинде дагы өзүм жеке кино тартып, ал жерден да чыкканбыз. Ал эми башкы ролдо жана ошондой эле дебют катары биринчи кинобуз болду десек болот. Анан негизи ушул кино тасмага тартылып жатканда көбүнчө эмнеге маани бересиз? Сценарийге же? Биринчи очередь сценарийге. Андан кийин эгер актердук роль бериле турган болсо, ролго баа беребиз. Андан кийин ошол жанрга да. Жанр кандай жанр болот? Анан негизи өзүңүз кандай жанрдагы кинолорго көбүнчө басым жасайсыз? Өзүм ушул ар бир жанрдын өзүнүн бир сонун изюминкасы бар да. Комедиянын да баркын көтөрсө болот, триллер, даже ужастиктин да көтөрсө болот. Ошон үчүн мен кинону тандабайм. Өзүм көргөндө дагы, катышканда дагы ошо жанагы айтып өткөндөй эле сценарийге басым жасайм көбүнчө. Анан тарыхый кино тасмалар мисалы Кыргызстанда аз эле да. Эгерде ошондой тарыхый кинолорго чакыруулар болсо тартыласызбы? Албетте тарыхый кинолор аз эле эмес, жокко сайылат. Эгер тартылуу башталса, бул сыймыктануу менен тартылам деген ойдомун. Анан азыр айтып калдыңыз, бул кино тасмада мен башка образды жараткам депчи. Анан эгер сыр болбосо, канча гонорар алдыңыз бул кино тасмадан? Гонорар жагы сыр, себеби бул кинону биз сценарийсин да жазып, өзүбүз тартып да каралашып жүрдүк. Андыктан бул Vibe Production ичиндебиз, биздин продукция болуп эсептелет да. Мен жалданма актер катары эмес, Vibe'дин ичиндебиз. Чоң рахмат, анда ийгилик сиздерге.
қашқырбы, адамбы, аранды жоқтығы жеп сөйлесіңдер бе? Дағы жүгітіңіз. Ей, жануар емес, адам өліп атады, ей. Қоқыс, маға бір нәрсе болса, үйімді саға аманат қылып таштадым. Сарайда 3 үйім бар. Ошолор менен жан багып, өзүңдү жакшы кара. Туку сапарабаң. Урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары, бүгүн сиздерге жырткыч кино тасмасында кимдер образ жаратканын жана кандай тартылганын толук түрдө чагылдырып бергенге аракет кылдык. Биздин Жылдыз Тайм YouTube каналыбызга катталып алыңыздар. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда мен Айша Байсакова болдум.